Жана ошондой эле орозо кармадык. Бирок орозо кармаганда Аллах Таала талап кылгандай, пайгамбарыбыз ham орозо кармагандай кармай албадык. Себеби биз орозо кармап бир аз кемчилдик кетирип койдук. Орозобуздун сөзүнөн бир аз туура эмес сөз кылып койдук. Кээде туура эмес мамиле кылып койдук. Ошол үчүн орозобуздун ичиндеги кемчилдиктерди тазалаш үчүн садака фитир деген берилет да. Мисалы намаздын ичинде ката кылып алса эмне кылат? Сажда сахви кылат. Ажылыкка барып ката кылып алса, ал жерде жинаят деп коет, төлөй турган төлөмдөр болот. Ошол жердин кедейлерине тамак аш бериш керек болот, же кой союп бериш керек болот. Эң чоң кылмыш кылып алсаң, туура эмес кылып алсаң, анда уй союп беришиң керек болот. Ал эми орозонун катасын кандай кылабыз десе, орозонун кемчилик каталарынан тазаланыш үчүн садака фитир бериш керек. Садака фитир дегени ар бир шариаттагы бай деген инсан ар бир өзү үчүн жана өзүнүн балакатка жете элек балдары үчүн садака фитир бериш керек. Курмадан, мейизден, ундан кылып эсептеп туруп, өзү каалаганча эмне кылып коюш керек? Садака фитир берип коюш керек. Эми садака фитир бергенде бизде көпчүлүгү эмне кылат? Өзү шарият боюнча өзүңүзгө бересиз, балакатка жете элек балдарыңыздын атынан бересиз. Ал эми бизде бардык эле үй бүлө мүчөсүн эсептеп туруп берип коет, ушул садака фитирди да берип коелу. Кедейлерге. Эң кедей адамдарды карап, туугандарыңыз болсо кайра жакшы болот. Эмне үчүн? Себеби үйүндө эч нерсе жок отурган инсанга садака фитириңизди кымбатынан эсептедиңиз дейlik. Мисалы, сиздин үйүңүздө 10 адам бар эле. 10 адамга 900 сомдон эсептесеңиз, 9000 сом болот. 9000 сомду 3 кедейге 3000 сомдон бөлүп берсеңиз, бүгүн алардын үйдө айт болот да. Чыныгы майрам ошолордун үйдө болот да. Аларга да майрам болуп калат да. Мына дейт. Биздин үйүбүздө майрам деп, байлардын үйүндө гана майрам болуш эмес, кедейлердин үйүндө майрам болушу да Аллах Таала эмне кылган? Ушундай тартиптештирип койгон да. Мисалы, курбан айтта не кылабыз? Курбанчылык чалабыз дагы ошо курбандыктын этин таркатабыз. Ал эми орозо айтында болсо, биз садака фитир таркатабыз да. Ошол садака фитирге дагы кайсыл адамдар бай боло турган болсо, кайсыл адамдардын байлыгы ушуга жете турган болсо, анда ошол инсандар садака фитир бериш керек. Эң жакшысы өзүңүздүн туугандарыңыздын ичинен кедейрегин, муктажырагын таап берсеңиз жакшы болот. Эң жакшы сооп ошондой. Эмне үчүн? Эки сооп болот. Биринчиси туугандык мамилеңизге, экинчиси анын кедей болуп садака фитир бергениңизде. Эки сооп аласыз. Андан кийин эгер туугандарыңыздын баары жакшы болсо, кошуналарыңызды карап көрүңүз. Кошуналарыңыздын жакын жашаган адамдардын ичинде барбы муктаждары? Ошолорго бериңиз. Ошондо эгер жакын жашаган сиздин айылыңызда эч ким жок, сиздин районуңузда эч ким жок, бардыгы бай болсо, андан кийинки жактагыларга берсеңиз болот. Мына ошондуктан садака фитирди дагы эртерээк берип койгонго ниет кылалык. Себеби алардын үйүндө дагы кичине не кылсын, анча-мынча айттык бир нерселерди сатып алып, үйлөрүндө майрам боло турган болсун. Ошондуктан бүгүнкү күндө эң жакшысы ушул акчасын берип койгон. Ооба, будай берсе да болот, мейиз, курма берсе деле болот. Бирок эң жакшысы акчасын берип койгон дейт. Эмнеге десе, себеби ал акчаны алып туруп өзүнүн үйүнө эмне керек болсо ошону сатып барат экен да. Эгер сиз анын үйүнө будай берип кое турган болсоңуз, кайсы тегирменге барып тарттырат ал 10 килограмм будайды. Же болбосо башка бир нерсе берип койсоңуз, Аллах Таала биздин ушул амалдарыбызды аткарганга мүмкүнчүлүк берсин.